Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. 3 август 2020 жылга карата статистикалык маалымат боюнча акыркы 24 сааттын ичинде республикабызда лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 диагнозу коюлган 653 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылган. Алардын ичинен Бишкек шаарында 167, Ошто 29, Чүй облусунда 201, Ош облусунда 77, Талас облусунда 42, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 69, Жалал Абад облусунда 40, Баткен облусунда 21 бейтап. Жалпы дарыланып айыгып чыккан жарандардын саны 27.927-ни түздү. Бул жерден белгилеп айта кетүү үчүн нерсе, кечээ ооруканадан айыгып чыккан эң улгайган карыя 101 жашта жана 80ден ашкан бейтап айыгып чыгарылды. Бул бейтаптар медициналык кызматкерлердин тынбас күн күчүрмөн эмгегинин негизинде дарыланып айыгып чыгып жатат. Бул жөнүндө дагы бир жолу белгилеп, сиздерди өзүңүздөрдүн жана өзүңүздөрдүн жакындарыңыздардын ден соолугуңуздарга жоопкерчилик менен карап, эгер оорунун симптомдору пайда болсо, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылууңуздарды дагы бир жолу суранып кетебиз. Ал эми 2020 жылдын 3 августуна карата республикада лабораториялык жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 оорусунун жаңы учурларына кайрылсак, бүгүн 410 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 96-ны түзүп, Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош шаарында 22, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 9, Талас облусунда 1, Жалал Абад облусунда 14, Баткен облусунда 31, Ош облусунда 8 учур катталды. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 314-тү түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 88 учур, Чүй облусунда 29, Ош шаарында 25, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 57, Талас облусунда 7, Жалал Абад облусунда 23, Баткен облусунда 3, Ош облусунда 71 учур катталды. Жалпылап айтканда 37.129 учур катталган. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын жалпы саны 16.787-ни түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 20.342-ни түздү. Стационарларда жаткан бейтаптар бүгүнкү күндө 7.792-ни түздү. Алардын ичинен 2.603 лаборатория тарабынан тастыкталган учурлар, ал эми 5.189 бейтап клиникалык эпидемиологиялык жактан тастыкталган COVID-19 диагнозу менен дарыланып жатат. Региондор боюнча алып каралсак, Бишкек шаарында 2858 бейтап, Ош шаарында 535, Чүй облусунда 859, Ысык Көл облусунда 805, Ош облусунда 1207, Баткен облусунда 426, Жалал Абад облусунда 743, Талас облусунда 210 жана Нарын облусунда 149 бейтап дарыланып жатат. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен республика боюнча 11 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда учурлар катталган жок, Ош облусунда учурлар катталган жок, Талас облусунда катталган жок, Баткен облусунда 1 учур, Жалал Абад облусунда 3 учур жана Нарын облусунда 1 учур катталды. 3 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында коронавирус жуктуруп алган кызматкерлердин саны 20-ны түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 4, Жалал Абад облусунда 3, Ысык Көл облусунда 5, Баткен облусунда 7 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Бир сутка ичинде стационарлардан 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантининен 33 медициналык кызматкер
айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1853 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Медицина кызматкерлеринин арасынан лабораториялык тастыкталган 2829 учур, бул 16,8 COVID-19 илдеттин бардык ооругандардын ичинен түзөт. Саламаттык сактоо уюмдарындагы ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин арасынан орточо кызматтагы медициналык кызматкерлердин ооругандардын жалпы саны 43,7% түздү. Булар санитардык дарыгерлердин, эпидемиологдордун жана лаборанттардын жардамчылары, врачтардын ичинен 34,7% түздү. Ал эми кенже медициналык кызматкерлердин арасында 11% түзүп, тартылган ординаторлор жана көмөк көрсөтүүчү кызматкерлер, булар программисттер, водительдер, метрологдор, булардын жалпы саны 10,6% түздү. Оору жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин орточо жашы 45 жашты түздү. Алардын ичинен дээрлик 23 жаштан 69 жашка 69 курактагы медициналык кызматкерлер. 2829 ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин 85%-ын аял адамдар түздү, ал эми 15%-ын эркек адамдар түздү. 2829 ооруну жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин 64%-ын аймактык ооруканаларда иштеген медициналык кызматкерлер түзсө, 22%-ын үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлери түздү. Жана 14%-ын санитардык эпидемиологиялык кызматынын кызматкерлерин түздү. Аймактар боюнча алып карасак, Бишкек шаарында медициналык кызматкерлердин ооруну жуктуруп алган кызматкерлердин саны 33,7% түздү. Чүй областына 19,8%, Ош шаарында 13,8% түздү. Ош областында 7,7% түздү. Ал эми Баткен областында 6,6% түзүп, Жалал Абад областында 5,8% түздү. Нарын областында 5,4% түзүп, Ысык Көл областында 4,7%. Ал эми Талас областында 1,6% түздү.